Достор, эме ушул кайрылуу талас көл нарындык туугандарга да чүйлүктөрдүн жарымы айтсак болот, жарым жери шаар жерлерде, ал жакта башкачараак. Бирок Борончо айткем айткандай, өзгөчө нарын, мен нарында төрөлүп өскөм. Таласта, көлдө көп болгом айтайын. Мен азыр Оштом жөнөкөй эле бир жер тамда. Караңыздар эми. Борончо айкем айткан. Түштүктөр туалети бир комната эми ошондой эле да, караңыздар. Баратканда мына кадимкидей эле эшик ачсаң, эчим онда кечирип коюп алайын, ушуга чейин көрсөтүп атам. Бир комната эле да, таза. Жырпыт жок, трубаны чыгарып коюшкан, кафелдеп коюшкан, тешиги биздикиндей эле. Башкача тешик эмес, так эле биздикиндей эле тешик. Бирок кафелдеп, тазалап, мынтип мындайын да коюп койгон да. Светин коюп коюшкан, өчөт, күйөт. Жөнөкөй эле үйдө, жөнөкөй эле тараткан. Ушундай кылса болобу? Болот. Бирок бизде кандай? Бизде көбүнчө эми кээ бир жерде бар, бирок басымдуу көпчүлүк айтып атам. Бизде мындай кылса болот эмес, бизде боло берет деп айтабыз да. Мындай жарымдан белчесинен кылып, кээде отурсаң башың чыгып калат. Ар өткөн, бери өткөн менен учурашсаң болот да. Ошондуктан туугандар жана боло беретти токтотуп, мындай болотко өтүшүбүз керек да, ошол. Саламатсыңарбы кыргызстандықтар? Срочно ушул роликти таратыңыздар. Ушул ролик президентке жетсин. Менин президентке болгон кайрылуум. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин президентибиз, өзүңүз айттыңыз эле. Өткөндө ар кандай адамдар пикетке чыгып, ызы-чуу болуп аткан мезгилде айттыңыз эле. Мен жеке адамдардын кызыкчылыктарын же жеке топтордун кызыкчылыктарын коргойм жана аларды укпаймын. Мени эл шайлаган, ошон үчүн элдин кана кызыкчылыгын ойлоймун. Элдин кана үнүн угам дедиңиз эле. Мына эми 6 миллион элдин үнүн угуп алыңыз. Мен ошол 6 миллион элдин үнү сыяктуу, рупор сыяктуу сизге кайрылуум. Урматтуу президент, ушуну сиз көзгө илбей койсоңуз, эл чындап эле онтоп жана кыйналып турган мезгили. Эмне жөнүндө? Сиз өткөндө парламент болсун деп, депутаттар күзгү шайлоого барсын деп кол койдуңуз. Мыйзам боюнча ошондой. Сиз айтышыңыз мүмкүн, мыйзамды мен буза албаймын, ошон үчүн кол койдум депчи. Бирок сизге чейин ушул мыйзамды 99 жолу өзгөртүп, өздөрү каалагандай мыйзамдар жазышты. 10 жыл мурда убактылуу өкмөт эмне кылды? Бизден сурабастан, элден сурабастан 120 депутатты Кыргызстан өлкөгө коюп берди. 120-ны ойлоп көрсөңүз, бизден эч ким сураган жок, элден сураган жок. 120 депутат Кыргызстан үчүн керекпи деп сураган жок бизден. Бизден сурабастан убактылуу өкмөт өз алдынча, өздөрүнүн көз карашы боюнча мыйзам чыгарып, бизге 120 депутатты коюп беришти. Эми 120 депутатка өкмөт эмне кылды? Аларга жаңы машиналарды алып беришти, компьютерлерди алып берди. Мына чыкканда иштегиле деп мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Бирок биз 10 жылдын ичинде ошол 120 депутаттын эмне кылганын көрдүк. Биринчи чакырылыштагылар эмне болду? Бири-бири менен тытышып, урушуп талашып, өкмөттү да иштетишкен жок, элдин дагы психологиясын бузушту. Өкмөткө болгон ишенимин баардыгын талкалашты аларчы. Андан кийинки 5 жылдыкта депутаттарды мыйзам чыгарса, элдин акылына сыйбаган мыйзамдар чыгарышты. Ал мыйзам жөнүндө түшүнбөгөндөр да көп экен. Ал эми бардык депутаттар эмне болду? Эгер сүйлөсө, элдин күлкүсүнө жана шылдыңына калышты. Мына чыкканда элге бекер концерт коюп беришти. Бирок бекер эмес. 10 жылдын ичинде 120 депутаттын айлыгы, машинасы, чыгымы жана канча деген миллион деген акчалар өкмөттүн эсебинен кетти. Өкмөттүн эсебинен кеткени бул элдин эсебинен кетти деген сөз да. Ошондуктан
Менин сунушум. Бул менин эле эмес, бул элдин бардыгы айтып жатат. Срочно элди курултай өткөрүш керек. Срочно суранабыз сизден. Интернет аркылуу элди курултай өткөрсөңүз жакшы болмок. Ушул мезгилден колдонуп, азыр депутаттар жок мезгилде, ушул мезгилде колдонуп, элдин батасын алып калсаңыз жакшы болот эле. Мейли олигархтар болобу, ошол мурунку депутаттар болобу, сизди жамандай берсин. Мыйзамды бузду, мыйзам боюнча деген мындай эмес деп. Бирок 6 миллион эл сизди колдомок. 6 миллион эл ушул сиздин демилгеңизге мындайча айтканда кол көтөрмөк. Эгер сиз ушул мезгилде интернет аркылуу элди курултай өткөрсөңүз, канча депутат керек деп элден сурасаңыз, ошондо эл айтып бермек. Элдин баары айтып жатат, 30га чейин эле депутаттар керек деп. Кээ бирлер таптакыр эле депутаттар керек деп, кереги жок деп жатат. Бирок биз парламенттик жана президенттик өлкө болгондон бизге депутаттар керек. Бирок 120 эмес, бизге ашып кетсе 30га жакын депутат керек деп 6 миллион эл айтып жатат. 10 жылдан бери ушул элдин онтогону, элдин кыйналганы, элдин мындайча айтканда үнү 10 жылдан бери угулбай келе жатат. 10 жылдан бери элдин баары айтып кетет. Бизге 120 депутаттын кереги жок. Бизге ашып кетсе 30 чакырым депутат керек деп. Жана ал депутаттар дагы биринчиден мыйзамды түшүнгөн. Мыйзамды эмнеге чыгарыш керек экенин түшүнүгү бар адамдар. Жана жарандарга керектүү мыйзамды чыгара ала турган ошол 30га чейин 30 чакырым адамдар гана керек. 20 болобу же 30 киши болобу. Бирок алар жаранга керектүү мыйзамды чыгарам дегендер гана барыш керек. Бизге ошондой гана депутаттар керек. Эгер азыр ушул мезгилде 40тан ашык партия барат, бизге дагы 120 депутаттын эмне кереги бар? Канча деген өкмөткө миллион деген чыгымдардын эмне кереги бар? Кыргызстан өзү 4,5 миллиард карызы бар болуп турганда, жана биз өзүбүз сырттан карыз алып, ушундай кыйналып турган мезгилде, бул 120 депутаттын эмне кереги бар? Биз көрдүк 10 жылдын ичинде ошол убакыттуу өкмөт бизден сурабастан капкаяктагы мыйзамдар чыгарышып 120 депутат элдин денесиндеги 120 так сыяктуу болду. Ошондуктан, урматтуу президент, сизден сураныч, сиз ушул тез аранын ичинде демилге көтөрүп, интернет аркылуу сурамжылык кылып, элди курултай өткөрсөңүз, элдин бардыгы интернет аркылуу эле ошол өзүнүн оюн айтмак. 100% Кыргызстан 6 миллион эл айтмак, бизге 120 депутаттын кереги жок. Бизге болсо 30га чейин эле депутаттар керек деп. Ишенбесеңиз, ушул нерсени кылып көрсөңүз жакшы болот эле. Ошондон элдин үнү ушул, урматтуу президент Сооронбай Машарипович, срочно интернет аркылуу элди курултай өткөрүшүңүздү суранабыз.